Саңасыңар кыздар? Бүгүн маанайлар кандай? Жаз келип, настроениялар көтөрүлүп атабы? Так, бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз предметибиз соц психология, соц педагогика билесиңер, чыр чатактар психологиясы. Бүгүн биз 4 суроо жөнүндө сүйлөшөбүз. Чыр чатактар, алардын себептери жана түрлөрү, социалдык группаларда чыр чатактын өнүгүү динамикасы, чыр чатактуу кырдаалдардагы инсандардын жүрүм туруму. Айткылачы, бүгүн эртең менен силер сабакка келе жатканда ким менен кандай максатта, кандай мамиле түзүп келдиңер? Кимдерге жолуктуңар дейличи? Мен окууга келе атканда ошо жолдо досторум менен жолуктум. Курсташтар менен, алар менен сабак тууралуу же болбосо жөн эле сүйлөштүк. Бүгүн жөн пландар боюнча. Так, кадимкиде адамдар бири-биринен жолукканда эмне жөнүндө сүйлөшөт? Алла-каалын сурашат. Өздөрүнүн көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөшөт. Өздөрүнүн көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөшүшү мүмкүн. Муктаждыгы жөнүндө сүйлөшүшү мүмкүн. Так, экөөнү кызыктырган бир жалпы маселе жөнүндө сүйлөшүшү мүмкүн, Дагы эмне жөнүндө сүйлөшүшү мүмкүн? Өзгөчө бир сырлуу маселелер болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн, силердин курагыңарга тиешелүү эмне жөнүндө сүйлөшүшүңөр мүмкүн? Жигиттер жөнүндө, мугалимдер жөнүндө, үй бүлө жөнүндө сүйлөшүшүңөр мүмкүн, Демек, биз жаңы теманы өтөөрдөн мурда өтүлгөн темага кайрылалы. Өтүлгөн темада доскада жазылып турат. Кайсыл тема эле? Анда эмне деген суроолорду өткөнбүз? Жөн-жөнүн билесиңер. Карым-катнаш кандай функцияларды аткарат? Карым-катнаш доскада жазылып турат. Карасаңар, карым-катнаштын миндет, максат, Карым-катнаштын каражаттары, вербалдык жана вербалдык эмес каражаттары. Так. Эми бир аз ошол карым-катнаш жөнүндө сүйлөшөлү. Азыр мен фильмди коем, ошол фильмге карап туруп бул суроолорго жооп беребиз. Карым-катнаш жөнүндө эмнени билебиз? Кандай функциялары бар? Кандай каражаттары бар? Кандай түрлөрү жана структурасы бар? Карым-катнаштын вербалдык эмес каражаттары деген эмне? Жана карым-катнашта кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Көз караштарга көңүл бурабыз,
Так, эми өтүлгөн темага, ошо суроолорго кайрылайлы. Деги адамдар кандай максатта карым катнаш түзүшөт, же болбосо кандай максатта мамиле түзүшөт? Адам ар кандай өзүнүн керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн, муктаждыктарын чечүү үчүн башка адамдар менен мамиле түзөт. Карым катнаш мамилесин түзөт. Мисалы үчүн социологиялык, физиологиялык. Отуруп тур. Физиологиялык керектөө дегенди ким айтып коет? Физиологиялык керектөө деген эмне? Адамга эң биринчи керек болгон муктаждыктар. Ал эмне? Физиологиялык керектөөлөрдө акча жагынан болушу мүмкүн, турак жай жагынан болушу мүмкүн. Турак жай жагынан болушу мүмкүн. Жок болуп калса, башка бирөөдөн сураш үчүн адам карым катнаш түзүш керек болот. Ошол физиологиялык карым катнаш түзүлөт. Абрахам Маслоунун керектөөнүн пирамидасы дегенди өткөнбүз. Эсиңерде барбы? Ошол пирамида боюнча айтып көрөлүчү. Физиологиялык керектөөлөр, демек бул тамак ашка болгон, кийим кечеге болгон, акчага болгон керектөөлөр болушу мүмкүн экен, Бул жерде андан кийин социалдык керектөөлөр деген эмне болушу мүмкүн? Так, ким жооп берип коет? Социалдык керектөөлөр деген адам кайсыл жерде жашайт? Атың айтып. Социалдык керектөөлөр бул мисалы адам менен же болбосо досуң менен ошо досуң менен мамиле түзүүдө, мисалы башка бир адамдардын группасындагы, деги эле адамдардын группасындагы өз ара мамиле. Демек адамга ошол карым катнаш дагы керек. Психологиядан өткөнсүңөр, рахмат, отуруп тур. Психологиядан өткөнсүңөр, адам инсан болуп калыптанышы кантип ишке ашат? Белгилүү бир топто, группанын ичинде, белгилүү бир ишмердүүлүктө, кайсы бир ишмердүүлүктү аткарып, анан карым катнаш аркылуу калыптанат. Демек, азыркы биздин фильмдеги карым катнашка карап, биз кайсыл карым катнашты айтсак болот? Жаныбарлардын максаты эмне деле? Өзүнүн пайдасы үчүн. Максат эмне деле? Көпүрөдөн өтүү, жөн эле көпүрөдөн өтүп кетүү, жөнөкөй эле максат. Бул жаныбарларды адамдарга салыштырып карасак да болот, Демек, бул жерде кайсыл керектөөлөр басымдуулук кылды? Физиология. Мүмкүн тамак аш жеш үчүн өтүп аткандар, Ошол 4 жаныбарлар менен биз кандай топторду эске түшүрсөк болот? Чоңдор менен кичинекейлердин, алдуулар менен алсыздардын, анан 4 башка жаныбар болуп атпайбы? Алардын керектөөлөрү да башка. 4 түрдүү адамдар үчүн, 4 түрдүү адамдардын керектөөлөрүн салыштырсак болот. Андан кийинки бул жерде карым катнаш кандай милдеттерди аткарды? Карым катнаш деги эле кандай милдеттерди аткарат? İnsanların birbirine dem berүү, түрткө берүү, колдоо. Колдоо дагы. Көзөмөлдөө. Бири-бирин жөнгө салуу, же болбосо бири-бирине таасир этүү милдеттерин аткарат. Бул жерде фильмде кайсынысы көбүрөөк ишке ашты? Эмоционалдык таасир этүү дагы. Ролдук мамилелер, дагы. Кайсы жеринде бири-бирин колдоо байкалды? Кайсы? Кичинекей жаныбар, кайсы жаныбарлар эле? Коён менен еноттун бири-бирине болгон мамилесинде колдоо. Бугу менен аюунун ортосундагы мамиле кандай болду? Агрессивдүү, бири-бирине үстөмдүк кылуучу мамиле болуп калды. Андан кийин карым катнаштын түрлөрү дегенбиз. Карым катнаштын кандай түрлөрү бар эле? Ички инсандык өзүнүн өзүнө болгон эмеси. Анан да кезек менен жооп береличи. Ички инсандык мамиле менен инсан аралык мамилени кандай түшүндүң? Ички инсандык мамиле болгондо адам өзү ичинен ойлонот дагы эки анчы болуп, мындай кылсам туралы же башкача кылсам туралы деп өзүнүн ичинен өзү менен өзү акылдашат, ойлонот, сүйлөшөт, анан бир чечимге келет, Ал жакшы же жаман дагы болушу мүмкүн. Отуруп тур. Инсан аралык мамиле дегенди кандай түшүнөсүз? инсан аралык мамиле дегенде бул мисалы эки адамдын мамилеси, бир нерсени мындай сүйлөшүп анан чечишүүсү. Так, эки адамдын мамилеси. Мисал келтирип көргүлөчү. Биздин практикада бул кимдердин мамилеси? Мугалим менен мугалим.
мугалим менен окуучу, мугалим менен ата эне менен ата эне жана окуучу менен окуучу. Аны жакшы билесиз, отуруптур. Андан ары иштиктүү мамиле жана официалдык мамиле дегенде ошол эле мектеп турмушунан кантип байкасак болот? Деловое общение деп коет, иштиктүү мамиле же болбосо кызматтык мамиле десек да болот. Жана официалдуу мамиле. Экөөнүн айырмачылыгы эмне болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, мектеп мугалимдери кайсы мамиледе болушат? Кызматтык мамиледе. Мисал келтирип көргүлөчү. Башталгыч класс мугалимдери, предметниктер жана класс жетекчи. Демек, башталгыч класста предметниктер жана класс жетекчи бар, Алар кайсы мамиледе болот экен? Кызматтык. Официалдуу мамиле кимдердин ортосунда болушу мүмкүн? Директор менен мугалимдин ортосунда, же болбосо завуч менен мугалимдердин ортосунда. Андан ары кетели. Карым-катнаштын структурасы эмнелерден турат эле? Карым-катнаштын компоненти же болбосо структурасы дегенбиз. Негизги кандай бөлүктөрдөн турат? Карым-катнаштын 3 структурасы бар: коммуникация, перцепция, интеракция. Коммуникация бул бири-бирин түшүнүү, маалымат алмашуу, ал эми перцепцияда болсо бири-бирин кабыл алуу, түшүнүү, интеракцияда болсо өз ара таасир этүү, эсептенет. Интерактивдүү методдор деген каяктан келип чыккан экен? Ошол карым-катнаштагы интеракция деген бири-бирин таасир. Мисал келтирип көргүлөчү, ошол интерактивдүү методдордо силер практикаларга барып жүрөсүңөр. Окуучулар менен иштегенде кайсыл учурда биз интерактивдүү методдорду колдонот экенбиз? Рахмат. Кыздар, интерактивдүү методдор деп силер топторду иштөө деп атасыңар, Аны топторду иштетүүнүн максаты эмне? Ошол топтордо окуучуларды иштетүү, буларды ынтымакка чакыруу, балким ошол нерсени билүүгө кызыктыруу, биргелешип билүүгө кызыктыруу, ынтымакка чакыруу. Дагы пикирлер? Интеракция башкаларга таасир этүүдө бул эки түрдө таасир этсе болот, позитивдүү жана негативдүү. Окуучулар бири-бирине таасир этет, бири-бирин үйрөтүшөт. Топто иштөөнүн негизги максаты ошол. Мугалим фасилитатор катары, багыт берүүчү катары, же болбосо көзөмөлдөөчү катары, көмөкчү берүүчү катары кызмат аткарат. Ал эми окуучулар болсо бири-бирин үйрөтөт, бири-бирин бир чечимге келишет. Жана силер класстарда өтүп жүрбөйсүңөр, топтордо иштөө деген. Активдүүлүк борборлорун иштөө деп, бир канча топторго бөлөсүңөр дагы, топтордо балдар өз алдынча иштей алышат. Андан ары кетелик. Ошол карым-катнаштын структурасында маалымат алыш үчүн карым-катнашта маалымат алат экен, бири-бирин түшүнөт экен жана бири-бирине таасир этет экен. Демек, кандай каражаттарды колдонушат экен? Мына кыздардан да сурайлычы, жогору жакта кыздарды айтып көргүлөчү. Карым-катнаштын каражаттары деген кандай каражаттарды колдонот? Мына силер бири-бириңер менен сүйлөшүп атканда жана мультфильмге кайрылалычы. Экөө 4 жанар мамиле кылып атканда кайсыл каражаттарды колдонушту? Так, айтып койчу. Вербалдык жана вербалдык. Вербалдык каражаттар деген эмне? Кеп, бул жерде кандай кепти каражаттарды колдонду жаныбарлар? Үндү. Во деп атпайбы? Үндү, жаныбарлардын тили. Ошол тилди колдонуп атат. Ал эми вербалдык эмес каражаттар деген? Мимика. Көздөрү менен. Бирден сүйлөйлү. Көздөрү менен, кыймыл аракети менен, үндөрү менен, бүткүл денесинин кыймылы менен көрсөтүп атат. Жанагы чоң жаныбарлардын зордук зомбулугу жакшы акырында экөөнүн тең сууга түшүп кетиши менен коштолуп атат. Демек, вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын түшүнүктүү. Андан ары азыркы бүгүнкү күндөгү ошол тилдик эмес каражаттардан башка дагы биз окутууда кайсы каражаттарды колдонуп атабыз? Окуучуларды окутууда, сабак өтүп атканда, өзүбүз деле бири-бирибиз менен байланыш түзүп, карым-катнаш түзүп атканда кайсыл каражаттарды колдонуп атабыз? Тилдик жана тилдик эместен тышкары. Техникалык каражаттар. Так, булар кайсылар? Компьютер, телефон. Көп жерлерде онлайн болгонуна байланыштуу. Көбүнчө компьютер жана телефондор менен онлайн сабактарды өтүп атабыз. Демек, булар техникалык каражаттар. Ар кандай гаджеттер, интернет сайттагы платформалардын бардыгы тиркемелер, бул техникалык каражаттар. Карым-катнашта кандай тоскоолдуктар кездешет экен?
жогору жакта кыздар мына айталы практика учурунда бир мисал келтирип көргүлөчү. Окуучу менен мугалимдин ортосунда же окуучу менен ата эненин ортосунда же окуучулардын ортосундагы бир карым катнашка тоскоол болгон себептер, тоскоолдуктар эмнеден карым катнашта, эмне үчүн адамдар карым катнашта же болбосо мамиле түзүүдө кыйналышат экен, же бири-бирин түшүнбөй калган учурлар болушат экен. Кандай себептерден? Бизде практикада бизде көз караштардын дал келбестиги болуп атат. Мугалим менен окуучунун арасында биз бир нерсени окуучуларга таасир эттере турган болсок, ошо мисалы бир теманы түшүндүргөнүндө окуучунун кызыгуусу жок болот, уйкусураган болот, чарчаган болот, же курсагы ач болот, же ойногусу келип, жөн эле мектепке үйдөгүлөрдүн кыстоосу менен келгендиктен менин сөзүм укпайт дагы, ал өзүнүн оюнун мындай дептерине чийип, же болбосо укпай, же уктап калып отуруп. Дагы кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Мына азыр силерде өтө көп мындай бүтүрүүчүлөрдө негизги маселелердин бири болуп атат да. Орус, кыргыз мектептерге барып иштегенге мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Бул кайсы тоскоолдук? Тилдик. Эң биринчи тилдик тоскоолдуктар болот экен, Тилдерди билбегендиктен адамдардын ортосунда тоскоолдук болушу мүмкүн. Андан кийин көз караштардын дал келбестиги дедик. Жаш курактын дал келбестиги же болбосо ар түрдүү курактагы адамдар бири-бирин түшүнө албай калышы мүмкүн. Дагы кандай тоскоолдуктар бар? Мультфильмдегини карагыла, жүрүм-турум эрежелерине же болбосо тартибинин ортосунда тоскоолдуктар, дагы статустук ролдук көз карашта, статустук ролдук тоскоолдуктар демек көбүнчө мугалим менен окуучунун ортосунда кездеши мүмкүн. Демек мугалим дайым эле өзүнүн айтканын туура деп эсептеши мүмкүн, же болбосо өзүнүн пикирин таңуулашы мүмкүн. Мисалы үчүн, бардык сабактардан өтүп атасыңар, методикалык сабактардан сабактын максатын окуучунун көз карашынан коюш керек деп, Демек мурда биз традициялык окутууда мугалимдин көз карашынан коюп биз окутабыз, үйрөтөбүз, билдиребиз дей турган болсок, азыр балдар окушат, үйрөнүшөт, билим алышат, аткарышат. Жанагы жаңы сабактардын план конспектисин жазганда да көрүп жүрөсүңөр, мугалим эмне иш аткарат, окуучу эмне иш аткарат, ошол күтүлүүчү натыйжаларды кошуп жазып атабыз. Эми ошол карым катнаштагы тоскоолдуктардын чечүүнүн жолун билбегендиктен, же болбосо ошо тоскоолдуктар туура эмес түшүнгөндүктөн ар кандай эмне чыгышы мүмкүн? Чыр-чатактар чыгышы мүмкүн. Демек бүгүнкү эгерде жыйынтыктай турган болсок, карым катнаш бул адамдардын ортосундагы кайсы бир муктаждыктарды, максаттарды ишке ашыруу максатында жүргүзүлөт экен. Анын өзүнүн негизги 3 структурасы болот экен: таанып билүү, таасир этүү жана маалымат алышуу. Ага ар кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн экен. Жана негизги карым катнаштагы негизги каражат вербалдык жана вербалдык эмес каражаттар болот экен. Эми бүгүнкү темага келели. Бул жерде силер ар бир сабакта максаттын бирөөнү эле коюп жүрөбүз обычно, кадимки шартта. Бирок билим берүү системасында традициялык окутууда 3 максат жазылат. Билим берүүчү, конспект сабактарды жазып жүрөсүңөр да, өнүктүрүүчү жана тарбиялоочу максаттары. Демек биздин бүгүнкү чыр-чатактар психологиясынын максаты, азыркы окуп койчу. Биринчи максатын. Билим берүүчү максаты студенттерге чыр-чатактар психологиясы, башкача айтканда чыр-чатактардын түрлөрү, алардын келип чыгуу себептери, инсандарга тийгизген таасир жөнүндө маалымат жеткирүү экен. Экинчи өнүктүрүүчү максаты студенттердин окуу тарбия процессиндеги ар кандай чыр-чатактуу кырдаалдарга анализ берүү, группанын башкаруунун принциптери, формалары жана методдору жөнүндөгү түшүнүктөрүн бекемдөө. Тарбия берүүчүлүк максаты чыр-чатактардын алдын алуу жана ар кандай күтүүсүз кырдаалда өзүн башкара билүү, өз алдынча чечимдерди кабыл алуу жана окуучулар, кесиптештер, ата-энелер менен тил табыша билүү көнүмдөрүн калыптандыруу. Рахмат. Сен окуп койчу калыптануучу компетенциялар. Бул жерде биз 2 компетенцияны алдык. ЖК, КК деген эмнени билдирет эле? ЖК. Жалпы компетенциялар, экинчи жана 5-чи экен. Эмне деген компетенция? Стандарттык жана стандарттык эмес кырдаалдарда чечимдерди кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү, демилге көтөрүү жана жоопкерчилик алуу. ЖК-5 командада иштеше билүү, кесиптештери, жетекчилик, кардарлар, окуучулар жана социалдык өнөктөштөр менен натыйжалуу тил табыша билүү. Так, андан ары окуйлу. Демек, күтүлүүчү натыйжаларда биз
билиш керекпиз, аткара алышыбыз керекпиз жана ээ болушубуз керек, Студент билет жана түшүнөт. Билим берүү процессиндеги чыр-чатактар маселелерин, себептерин, түрлөрүн, өнүгүү динамикасын билет жана түшүнөт. Аткара алат. Педагогикалык процесстин жүрүшүндөгү ар кандай кырдаалга жараша чечим кабыл алып, көйгөйлүү маселелерди чечүүгө жөндөмдүү өз алдынча демилге көрсөтүү менен жоопкерчиликти сезе билет. Ээ болот. Ар кандай кырдаалда өзүн жана классты башкаруу, кесиптештери, жетекчилик, окуучулар менен натыйжалуу тил табыша билүү жөндөмүнө ээ болот. Так, эми силерге суроо, ушул компетенцияларды башка да кайсы сабактарда талкууладыңар? Кайсы сабактарда ушул компетенциялар жөнүндө сөз кылдыңар? Математиканы окутуу методикасында. Так. Адабиятты окутуу методикасында. Методикалык сабактарда дагы психология, педагогика боюнча кайсы сабактарды өттүңөр? Педчиликти өттүңөр. Коррекциялык педагогиканы өттүңөр. Жалпы психологияны өттүңөр жана жалпы педагогиканы, курактык психологияны өттүңөр. Демек, ошол жерде дагы ошол жалпы компетенциялар окуучулар менен иштеше билүү, ар кандай кырдаалдарда өзүн алып чыгып кетүү деген мамиленин психологиясы дегенде да өттүңөр. Демек, биздин биринчи суроолорго дагы бир кайрылып коелу. Биринчи суроону жазып койсоңор, чыр-чатактар, алардын себептери жана түрлөрү деп. Жаңы теманы, өтүлгөн теманы кайталап атканда, силерде жанагы жумушчу силабуста бар, лекциянын акырында. Лекцияда жарым балл, эгерде суроолорго жооп берсе, 1 балл, эгерде өз алдын иштерди аткарып келип, рефераттарды презентация кылса. Ошого карап, азыркы жооп берип аткан кыздар балдарды жазасыңар, сабактын акырында анан ким канча алгандыгын карайбыз, Демек, жазалы, чыр-чатактар жөнүндө түшүнүк. Бул чыр-чатак деген өзү кайдан келип чыккан? Бул англис тилинен келип чыккан, латын тилинен келип чыккан. Англиялык социолог Спенсер деген биринчи жолу конфликт деген сөздү негиздеген. Бул адамдардын ортосундагы кайсы пикир келишпечиликтен келип чыккан кагылышуу деп берилет. Карама каршылык деп берилет. Бир канча психологдор изилдеп жүрөт. Бизде мыналы орус окумуштуулары, чет элдик окумуштуулар Вебер, Мур, Росс, ал эми орус окумуштуулары Гиппенрейтер, Коломенский, Рыбакова, Шипилевтор өтө жакшы изилдешкен. Өзгөчө Гиппенрейтердин окуучуларга мамиле деген китеби бар. Балага кантип мамиле жасаш керек деген. Анын эң аягында адабияттарда жазылган, жакшы жазылган китептер бар. Андан тышкары биздин өзүбүздүн эле Ош мамлекеттик университетинин доценттери, психологдору жазган кыргыз тилиндеги адабияттар бар. Мектептеги конфликттердин алдын алуу, конфликттердин кантип чыгуунун жолдору деген Жолдошбаев агайдын, Дилзатбек агайдын, Умаров агайдын адабияттары бар. Закиров, Миңбаев агайлардын китептери бар. Адабияттарда көрсөтүлгөн, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Андан ары кеттик. Так, демек бүгүнкү биздин темабыз чыр-чатактар психологиясы деп баштадык. Биринчи суроону жазып койгула, чыр-чатактар, алардын себептери жана өнүгүшү. Чыр-чатактар, алардын себептерине токтололу. Жазып койсоңор болот. Чыр-чатак бул инсандын ички же болбосо инсан аралык белгилүү бир топтордун арасындагы ар кандай терс эмоционалдык абалдар менен коштолгон максаттын, ой тилектин, чечимдердин, таламдардын же болбосо көз караштардын кагылышуусу. Качан чыр-чатак болушу мүмкүн, качан ошол көз караштар, максаттар, тилектер бири-бирине дал келбей калса. Чыр-чатактык абал инцидент жана чыр-чатактын катышуучулары болот. Ар кандай чыр-чатакта чыр-чатактык кырдаал, инцидент же болбосо ошону күчөп кетишине алып келүүчү аракеттер жана чыр-чатактын катышуучулары. Кыргызда жакшы макал бар, шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт деген.
эки адамдын пикир келишпөөлүчүлүгү болбосо, же карама каршылыгы болбосо, анда чыр чатактар чыкпайт. Андан ары жазгыла. Демек, чыр чатактын катышуучулары дедик. Чыр чатактын кандай катышуучулары болушу мүмкүн? Жазып койсоңор болот. Жөнөкөй турмушта көрүп жүрөсүңөр, чыр чатактарда кимдер болушу мүмкүн? Адамдар кандай ролдорду аткарат? Ортодон бирөө баштап жибериши мүмкүн, бирөө уюштуруп жибериши мүмкүн, бирөө чагымчылык кылышы мүмкүн, жазып койсоңор болот. Провокатор же болбосо чагымчылык. Чыр чатакты баштаган адамдарга шериктер, аны колдоочулар болот. Ортомчулар болот. Аны демилге көтөргөн адамдар болушу мүмкүн. Аткаруучулар жана уюштуруучулар. Группалар психологиясын өткөнбүз, эсиңерде болсо керек, 3 адамдан өткөндөн кийин бул уже чакан группа деп эсептелет, Ал группада кимдер болот? 3 киши дос болсо, мисал келтирип жүрөбүз. 3 кыз дос болсо, уюштуруучу, аткаруучу жана демилгечи. Демек, ар кандай иш-аракеттерде бул треугольник болот. Демек, булардын катышуучулардын бири-бирине болгон мамилеси, алардын канчалык деңгээлде оң же сол жака аракет жасашы, ошол чыр чатактын андан ары күчөп же токтоп калышына таасир этет. Демек, чыр чатактын ар бир чыр чатактын өзүнүн бир структурасы же болбосо компоненттери болот. Анын мазмунун түзүп турган ошол чыр чатактын себептери, чыр чатактын компоненттери деп жазып койсоңор, чыр чатактын себептери, чыр чатакка катышкан тараптардын жүрүм туруму, ар кандай чыр чатактагы тараптардын жүрүм туруму, алардын ортосундагы мамиленин дал келбестиги жана карама каршылык. Эгерде адамдар бири-бири менен мамиле кылып, группабы, инсандарбы, чоң группалары бири менен мамиле кылып, алардын ортосундагы пикирлер дал келсе, анда чыр чатак жок. Ошол дал пикирлердин, көз караштардын, чечимдердин дал келбестигинен аны чыр чатактар келип чыгат. Эми себептерин жазып көрөйлү. Социалдык психологияда бир нече окумуштуулар чыр чатактын себептерин ар кандай түшүндүрүшөт. Мисалы үчүн, орус окумушчусу Андреева, ошол Андрееванын социалдык психология деген китебин кыргыз тилине которгон биздин Мырзаев Маматал Мырзаевич деген кыргыз психологубуз бар. Бишкекте КАОдо иштейт. Ошол социалдык психологиянын кыргыз тилине которуп чыккан. Аны окусаңар болот. Демек, Андреева, Зимняя, Немовдордун пикирлери боюнча чыр чатактын себептерин төмөнкүдөй бир топторго бөлсө болот. Жазып койгула. Биринчиси, чыр чатактын себептери деп, биринчиси ар кандай социалдык, саясий жана социалдык экономикалык себептер. Саясий дегенде биз кайсы себептер болушу мүмкүн? Кечээ эле бизде болуп өттү, кыздар. Мамлекеттер ортосундагы, өлкөлөр ортосундагы саясий чыр чатактар болушу мүмкүн. Же болбосо бизде жана партиялар ортосунда, шайлоолордун алдында көрүп жүрбөйсүңөрбү? Ортосундагы карама каршылыктар, пикир келишпечиликтерден чыр чатактар болушу мүмкүн. Экинчи бир себептери социалдык демографиялык себептер. Социалдык демографиялык себептер. Буларга мисал болот биздин Кыргызстандагы ички жана тышкы миграция өтө күч алган. Ошол миграциянын таасиринде, тескери таасиринде үй бүлөлүк ажырашуулар көп. Кароосуз калган балдар болушу мүмкүн, же болбосо жалгыз бой калган энелер. Андан кийинки себептер социалдык психологиялык себептер. Психологиядан өтүп жүрөсүңөр, социалдык психологиялык себептерге эмнелер таасир этиши мүмкүн? Эмнелер себеп болушу мүмкүн? Жазгыла. Инсандын мүнөзү, анын темпераменти, аң сезими, жүрүм туруму, үй бүлөдөн алган тарбиясы жазып койгула.
социалдык психологиялык себептер үй бүлөдөгү, мектептеги өз ара мамилелерден келип чыккан чыр-чатактар. Андан кийинкиси 4-чү жеке психологиялык себептер. Мисалы, практикадан көрүп жүрөсүңөр, ар түрдүү типтеги, темпераменттин тибиндеги окуучулар бар. Темпераменттин кайсы типтерин өттүк эле? Холерик, сангвиник, флегматик, анан меланхолик. Алардын ичинен эң активдүү, тизи жини тез келген кайсы? Холериктер. Эң токтоо мүнөз кимдер? Меланхоликтер жана флегматиктер. Меланхоликтер бирок таарынчакта болушат. Дайыма жайдары бирок активдүү жүргөн балдар кайсы типтеги балдар? Сангвиниктер. Андан тышкары бизде гиперактивдүү балдар деген бар, Мектепте, класста дайыма мугалимдерге же окуучуларга тоскоолдук болуп жүргөн гиперактивдүү балдар бар. Демек психологиядан ошол гиперактивдүү балдар менен кантип иштөөнүн жолдорундагы өткөнсүңөр. Андан кийинки себептер жалпы жана жеке керектөөлөрдүн деңгээли. Мына мектептен алайлычы, отличниктер менен двоечниктер. Класска жаңы келген балдар, кыздар менен балдардын баягы гендердик теңсиздиги, демек бул дагы ошол чыр-чатактарга себеп болушу мүмкүн. Же болбосо биздеги жанагы түндүк түштүк стереотип деген сөз бар. Адамдардын арасында кайсы бир деңгээлде сиңип калган түшүнүктөр. Билим берүүнүн өзүнө тиешелүү болгон себептер жазгыла. Мугалимдердин ортосундагы кандай бир себептер болушу мүмкүн чыр-чатакка алып келген. Башталгыч класстарда билесиңер, силер өзүңөр эстеп көргүлөчү. Башталгыч класста окуп жүргөндө дайыма силерге китептер жетиштүү болот беле? Жок. Эмне кылат элеңер? Сатып алат элеңер. Же болбосо эки окуучу бирөөнү иштетет, эки жакын жашаган окуучулар бир китеп иштетет. Демек ошол китептин айынан дагы ата-энелер менен мугалимдин ортосунда чыр-чатактар болушу мүмкүн беле? Болушу мүмкүн эле. Демек мугалимге биринчи кезектен ошол классына жете турган көрсөтмө курал, окуу куралдары, китеп дептерлер же болбосо кабинеттер жетиштүү болуш керек. Чыр-чатак болбош үчүн. Дагы бир мисалдар бар. Көп жыл иштеп калган тажрыйбалуу мугалимдер жаңы иштеп калган мугалимдердин ортосунда жакшы кабинеттерди, жакшы окуган балдарды тандап өздөрүнө алып коюшат. Анан калган балдар кылат. Демек, ошол эле мектептеги дагы бир себептер окуучунун керектөөсү, окуучунун максаты менен мугалимдин максаты дал келбей калышы мүмкүн. Жана айтып атпайсыңарбы? Эрте менен жөнөгөндө ар ким ар кандай максат менен жөнөйт. Мисалы үчүн силер айтып көргүлөчү, бүгүн сабакка жөнөгөндө эмнени ойлоп жөнөдүңөр? Кандай максат менен жөнөдүңөр? Өзүбүзгө жаңы маалымат алыш үчүн. Так, жаңы бир маалымат алат бекенбиз деп, Дагы? Бүгүнкү күндү шаңды өткөрүш үчүн, негатив нерселерди жоюп, позитивный жүрүш үчүн. Так, активный жүрүш үчүн да. Андан кийин мына башкаруу укуктар, милдеттери, мугалим, окуучу, жетекчи. Ана коммуникациялык байланыштын начардыгы, мына былтыртан бери көрүп атасыңар, онлайн сабактар силер менен биздин мугалимдердин ортосунда, мектептеги окуучу менен мугалимдин ортосунда дагы чыр-чатакка себеп болуп атат. Канчалык деңгээлде күчтүү алсыз, бирок баары бир ошол экзамендерди убагында тапшыра албай калганга, же болбосо материалдардын жетишпей калганына, же жөн эле Zoom аркылуу жанагы онлайн сабакка кире албай калган учурлар өтө көп болду. Демек ушул жөнөкөй эле элементардык эле маселелер чоң чыр-чатактардын себептери болушу мүмкүн. Же болбосо жумуш орундарын жетишсиздиги деп атабыз. Окууну бүткөндөн кийин силерди баардыгыңарды эле мектепте дароо алып калган мүмкүнчүлүк жок. Мына биз мисалы колледжде жылга бир 500дөн студент бүтсө, алардын бир 100ü иш менен камсыз болот, калгандары окушат бир бөлүктөрү, анан калгандары иши жок калып атат. Демек ал дагы чыр-чатактын, мектептеги чыр-чатактын себептери. Андан кийин максатсыз көзөмөлдөр. Практикадан барганда көрүп атасыңар, тынбай комиссия келет. Мугалимдер улам кагаздарды жазып эле ошо кагаздарды жазып үлгүрүп, анан балдарга билим берүү деген экинчи маселеге
калып атат. Анан ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда менин балам эч нерсени билбей атат. 1 жыл бою жүрдү, эч нерсени үйрөнгөн жок деген анан чыр-чатактар болушу мүмкүн, же коомдук жүрүм-турум эрежелерин билбегендик. Таалим тарбиянын ар түрдүүлүгү. Мисалы үчүн, силер мына 1-чи курста келгенде ар кайсы райондордон, ар кайсы үйлөрдөн келдиңер. Канча убакыттын ичинде адаптация болуп, бири-бириңерге журулушуп кеттиңер? 1 жумадабы? 2-3 ай. Демек, мектепке барганда психологиядан да өткөнсүңөр, балдардын мектепке даярдыгы деген. 1-чи класска барган бала 2 айдын ичинде ошол класска, мектепке адаптация болуш керек. Эгерде ошол адаптация болбосо, анда ал проблема катары караш керек. Эртең силер мугалим болуп иштегенде 2-3 ай, 6 айга чейин мектепке көнбөгөн балдар болсо, алар менен жеке психологик консультация алып барыш керек. Соц педагог иштеш керек, соц психолог иштеш керек. Алардын себебин изилдеп, алар менен жеке иштеш керек. Андан ары кеттик. Мынакей, чыр-чатактын катышуучулар деп жана жогоруда жаздык, себеп 1-чи оппонент, 2-чи оппонент, демек карама-каршы адамдар, алардын колдоочулары, бири мындай атайын мындай бир күлгөндү коюп койдум, смайликти билесиңер. Бирөө жөн эле шылдыңдап, аны көкүтүп коюп сырттан карап турушу мүмкүн, бирөө ошого кошулуп кетиши мүмкүн. Мына экөөнүн ортосундагы карама-каршылыктарды күчөтө турган, көкүтө турган, ан сайын чыр-чатактын туу чокусуна чыгара турган адамдардын өздөрүнүн таасири болот. Эртең силер мектепте иштеп калганда, ошол 2 бала мушташып калса, урушуп калса окуучулар, ал өздөрү эмес, башка бир себептерде болуп калышы мүмкүн. Силер ошол нерсени эске алышыңар керек. Мисал келтирип көргүлөчү турмуштан. Мындай балдар, кыздар урушканда көпчүлүк учурда эмне себеп болот? Мисал келтирип көргүлөчү. Баштагы класс курагыңарда балдар менен балдар урушуп калганда эмне себеп болчу эле? Кээде место талашпайт эчке. Так, стул талашып эле, мен алдыга отурам дегенден эле чыгышы мүмкүн. Дагы Анан алар кээде мындай өзүнүн буюмунун айырмачылыгы жок болсо ошондон да көп талашпайт эчке. Так, китеп буюмдары, окуу китептери же болбосо ручка дептерлерин өзүнүкүн тааныбаган үчүн же окшош болгон үчүн дагы бири-бирин алып, кээде жөндөй эле бекитип алган эле окуучулар болушу мүмкүн. Кээде болушу мүмкүн деги ручка тетрадь жок эле окуучулар келе берген, алардын ортосунда деле ошондой пикир келишпечиликтер болушу мүмкүн. Андан ары кетели. Чыр-чатактардын түрлөрү. Ал бир нече түргө бөлүнөт. Чыр-чатактын санына жараша, анын натыйжасына жараша, анын себептерине жараша. Муну эле жазып койсоңор болот. Азыр мына бул жерге келели. Ар кандай мынакей. Чыр-чатактын түрлөрү. Өткөндө карым-катнашта дагы өткөнбүз. Карым-катнаш, ички карым-катнаш, анан инсан аралык карым-катнаш, инсан менен топтун ортосундагы, топтордун, элдердин, улуттардын арасындагы эл аралык карым-катнаш. Демек, чыр-чатак деле ошол эле тенденция менен кетет. Жазып койсоңор. Ички инсандык чыр-чатактар, анан 2 адамдын ортосундагы же 2 инсандын ортосундагы чыр-чатактар, инсан менен кайсы бир топтун ортосундагы чыр-чатактар, инсан менен кайсы бир топтун ортосундагы чыр-чатактар, группалардын же болбосо топтордун ортосундагы чыр-чатактар, группалар арасындагы чыр-чатактар, улуттар арасындагы чыр-чатактар жана эл аралык чыр-чатактар. Жаздыңар, чыр-чатактардын мына натыйжасына карата деген 2 нерсесине көңүл бургум келип атат. Чыр-чатактын аягына, жана фильмге дагы көңүл бурсак,
деструктивдүү, конструктивдүү чыр-чатактын жакшы таасири, чыр-чатактын терс таасири. Кайсы бир учурда чыр-чатактар конструктивдүү же болбосо оң таасир этиши мүмкүн. Мисалы жана кыздар мисал келтирип атпайбы, кыргыз-тажик урушунда биздин элдин биримдиги, бири-бирине болгон аял сезимдери, бири-бирине болгон кам көрүүсү, сабырдуулугу, толеранттуулугу мындай бир ушул чыр-чатактын токтотуп калууга абдан жакшы шарт түздү да. Эгерде бизде да ошондой сабырдуулук болбосо, адамдар бири-бирин акылга чакыра албаса, анан жанагы жогорку өкмөт тарабынан келишимдер болбосо, бул чыр-чатак андан ары арып кетиши мүмкүн эле. Демек, жөнөкөй класстагы деле чыр-чатактарды ала турган болсок, ошол чыр-чатакты убагында токтотуп калганга аракет кылышыңар керек. Жана ал үчүн силер жанагындай атайын жолдорду, ыкмаларды, принциптерди билишиңер керек. Андан ары так, чыр-чатактар жана да айтып өттүк башында, мына таблицаны эле жазып койсоңор болот. Чыр-чатактын айланпасы деп, демек, эмоционалдык чыр-чатактар уюштур иштериндеги жана социалдык чыр-чатактар. Демек, белгилүү башында эле жазган топтордун ичинде чыр-чатактар болушу мүмкүн, анан уюштур ишинде мектептеги сабактан тышкаркы уюштур иштеринде болушу мүмкүн. Жана эмоционалдык чыр-чатактар, жана фильмден көргөндөй, адамдар өздөрүнүн эмоцияларын башкара албай эле, сабырсыздык кылып эле, болбогон бир нерселерге чыр-чатактар болушу кетиши мүмкүн. Кийинки темага өтөйлү, кийинки суроого өтөйлү. Чыр-чатактын өнүгүү динамикасы. Чыр-чатак кантип өнүгүп, анан кантип басылат? Муну ол таблицаны эле жазып койсоңор болот. 3 этаптан турат чыр-чатак, муну эле жазып койсоңор болот. Чыр-чатактын алдындагы кырдаал, нукура чыр-чатак жана чыр-чатактан кийинки абал. Демек, бул жанагы айтып өткөн эки кызматты аткарышы мүмкүн. Конструктивдүү, түзүүчү, анан кийин бузуучу. Мисалы үчүн, мектепте класстардын ортосунда мелдештер болуп калат, олимпиадалар болуп калат, спорттук спартакиадалар болуп калат, алардын ортосунда бир чыр-чатактар чыгып кетиши мүмкүн да, ошол коллективди чогултуп ынтымак алып келиши мүмкүн. Же тескерисинче, жанагы мектептердин ортосундагы чоң-чоң уруштар болот, деструкция алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн, тигил мектеп менен бул мектеп балдардын ортосундагы айрыкча чоң класстарда болот, же мугалимдердин ортосундагы. Демек, бул ошол 3 этапта жүрөт. Чыр-чатактын алдында кырдаалда аны бирөө баштайт, аны колдоочулар аны көкүтүп, көбүртүп, жабыртып ийсе, ал нукура чыр-чатакка айланып кетиши мүмкүн. Бул качандыр бир токтойт. Кыска убакыт болушу мүмкүн, узак убакыт болушу мүмкүн. Өтө оор таасир этүүлөр да болушу мүмкүн, жеңил таасир этүүлөр да болушу мүмкүн. Ал жөнүндө да жазайлы. Чыр-чатак болуп атканда адамдар кандай жүрүм-турумга ээ болушат? Жазып койгула. Адамдар бири-бирине атаандашы мүмкүн. Ан сайын күч алып кетиши мүмкүн. Мында чыр-чатак тескери жагына кетет. Адамдар эгерде бири-бирине атааңдашып, бири-биринен кем калбаса, анда чыр-чатак ан сайын күчөп кетиши мүмкүн. Экинчи бир адамдар чыр-чатактан баш тартып, качып, чекеге чыгып кетиши мүмкүн. Айрым бир учурда психологдордун пикири боюнча бул дагы кемчилик катары эсептелет. Мисалы үчүн, эки адам урушуп атса, сыр бербей качып кетсе, ал жакшы эмес. Айталы, биздин практикада, окуучулар бири-бири менен урушуп калган болсо, мугалимдер аларды токтотуп, элдештирип койгондон көрө көрмөксөн болуп чыгып кеткен болсо, бул юридикалык жакта дагы недееспособность дейт. Ал дагы өзү законго мындай карайып жооп бериш керек болот да. Биздин силер менен милдетибиз ошондой чыр-чатак болуп калган болсо, аны качып кетпестен аларды токтотконго, чечүүгө аракет кылыш керек. Андан кийинки макул болуу же багынуу. Бизде кыргызча жакшы бир сөз бар. Ак көңүл деп айтабыз. Ак көңүл чегинен ашып кетсе, ал жөн эле жетелеме болуп калышы мүмкүн. Ким айтса эле ошол жака бара берет. Чыр-чатакта көпчүлүк учурда ошондой ак көңүл, жош момун балдарды кошуп алышат. Жанагы биз башында айткан уюштуруучулар, демилгечүлөр, ошол жош момун балдарды айрыкча биздин башталык класстарда бала бакчага барган балдар дагы мындай бир өздөрүн алып жүргөндө айрым бир учурда билет да. Бала бакчага барбаган балдар сот суюп,
жаңы мамлекетке келип атат, жаңы элге келип атат, алар өздөрүн алып жүрүштү билбейт. Кээде ата-энелер да таң кала берет да, ушу мен мектепке алып барсам балам качып ыйлады деп. Бул жакшы эле көрүнүш, нормалдуу эле, закон ченемдүү эле көрүнүш. Мисалы, силерди азыр эле Францияга алып барып түшүрүп койсун. Бардык кийим кечени алып, колуңарга акчаны берип, Францияга түшүрүп, анан бирөө кетип калсын, аэропортко таштап коюп, силер деле ошо 1-класстын эле балдардын акыбалына түшөсүңөр. Тил билсеңер деле не болот экен деп. Ошону силер башталыш класс мугалими катары өтө жакшы эске алышыңар керек да. Психологияны өтүп атпайсыңарбы? Демек, балдар дайыма жаңы жерге келгенде коркушат. Бул мыйзамдуу көрүнүш. Андан кийин кызматташуу. Демек, бул бир жакшы жакка чечилиши, ошол чыр-чатактын катышуучуларын бири-бирин түшүнүп, бири-бирине кызматташып, жакшы бир жолдорду издеп табуусу. Компромисске баруу, эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу. Мына кечеги ошо тажик-кыргыз чыр-чатагында Согде областынын өкүлү менен президент бир пикирге келип, келишимге кол койду. Компромисске барды. Жанагы талашып аткан сууну эки тарап тең колдонгонго болот деген пикирге келишти. Биз айтып атабыз, жок, бул биздин кыргыздын эле булагы болчу, кыргыздын эле суусу болчу. Эми баягы кошуна болгондон кийин аны кошуна менен ымалашып жашабаса болбойт, билесиңер. Эми анын көп саясий жактары бар, биз ага токтолбой эле коелу. Так. Демек, кандай таасир этүүлөр болот? Чыр-чатак окуучуларга, деги эле адамдарга кандай таасир этет? Оор таасир этүүлөр болушу мүмкүн. Мындай басмырлоо, үстөмдүк кылуу, зордук зомбулук. Кечеги чыр-чатакта муну акта эле көрдүк. Туткун калуу, мындай бир катуу согуш болуу, кечегимизде көрдүк муну. Андан кийин нейтралдык таасир этүүлөр, мындай бир алдын ала эскертүүлөрдү берүү, кагаз жүзүндө, демонстрация жүзүндө, жанагындай алдын ала пикеттерге чыгуу, булар болуп атпайбы? Анан жеңил таасир этүүлөр. Бул жеңил таасир этүүдөн биз кечиримдүүлүккө, анан сабырдуулукка өтүшүбүз керек. Ал өзү ошол жакка алып барат. Кечиримдүү болуу, сабырдуу болуу. Мисалы үчүн бизде жакшы сөз бар го. Кечирип койгуңуз, анан рахмат, анан сизди жакшы көрөм деген 3 сөздү биз айта албайбыз да. Азыркы жаштарда ошол балдардын көзүнчө эле мен сени жакшы көрөм десе, бул закон ченемдүү көрүнүш. Биздин куракта ошентип жаш жубайлар ата-энелердин көзүнчө эле мен сени жакшы көрөм десе, бул келеси болуп калган, чык жешикке дейт. Эмне болуп кетип атат эми деп? Азыркы биздин мына өнүккөн заманда бул закон ченемдүү көрүнүш. Анан силер мисалы үчүн мына айылдан келген кыздар канча жолу үйдөгүлөр менен сүйлөшөсүңөр бир күндө? Эмне деген сөздөрдү айтасыңар? Так, апа, мен сизди жакшы көрөм деп канча жолу айта аласыңар? Күнүгө? Ар бир жолу сүйлөшкөндө айта аласың. Дагы ким айта алат? Ар бир жолу сүйлөшкөндө апа, мен сизди жакшы көрөм деп. Айтылбайт, кыздар. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Апа, ата, рахмат, мен окуп атам. Мындай Кудайга шүгүр. Мында контракттын акчасын салганда ошону алдым, ата, рахмат деген сөздөрдү айтып үйрөнүш керек. Ошол башталыш класс балдарга дагы аны үйрөтүш керек, окуучуларга дагы. Бул эми баягы мектепке чейинки куракта айтылып үйрөтүлө турган нерсе. Демек, ата-энелер үйдөн ошону үйрөтүп койсо, үй бүлөлүү болгондон кийин дагы ар бир жолу звонить этип, апа, мен сизди жакшы көрөм, сагынып кеттим деп айтат. Же ата, мен сизди жакшы көрөм деп. Ушундай үй бүлөдө чоңойгон үчүн мен эки дүйнөдө ыраазымын деп. Бирок көпчүлүк учурда биз ошол нерсени айта албайбыз, кыздар. Айтыш керек. Аны айтып, ошону балдарга да ошол нерсени үйрөтүш керек. Демек, эгерде жалпылап карай турган болсок, чыр-чатак бул адамдардын ортосундагы пикир келишпөөчүлүктүн, максаттардын, мамилелердин, түшүнүктөрдүн дал келбестигинен келип чыккан кагылышуу. Ал оң жана терс таасир этиши мүмкүн экен. Чыр-чатактын сөзсүз түрдө бир катышуучулары болот экен. Ал эки адам жөн эле чырлашып калбайт экен, анын колдоочулары, демилгечилери, көкүтүүчүлөр болуп турат экен. Демек, чыр-чатактын себептери ар кандай болушу мүмкүн экен. Жеке себептерден баштап, топтордун ортосундагы себептер да болушу мүмкүн экен. Чыр-чатактын кайсы түрлөрүн эске сактап калдыңар?
карым катнаш менен байланыш болгон кайсыл суроолор экен? Инсан аралык мамиле жана инсан аралык чыр-чатактар дагы. Ички инсандык чыр-чатактар, топтор жана башкалар. Силерге суроо дайым эле өтүп жүргөн, сабакта колдонуп жүргөн. Бүгүнкү темадан кайсыл суроо же түшүнүктөр өзгөчө жакты, эмне үчүн? Биринчи сурообуз. Экинчи сурообуз, кийинки темада дагы эмнелерди билгибиз келет? Сабактын өтүлүшү боюнча сунуш пикирлер. Мынакей адабияттар. Жанагы мен айткан Андрееванын адабияты бар. Василькованын китеби ошол орто кесиптик окуу жайлар үчүн жазылган. Умаровдун китебин ссылкасын таштап койгом. Бул эмнеде бар. Немовдун китебинде ссылкалары көрүнүп турат. Жолдошбаевдин китептери, Жумалиеванын балдар курак психологиясы, бул китептердин бардыгы силердин силабусуңарда бар. Айтып көргүлөчү. Кайсыл суроолор өзгөчө жакты, эмне үчүн? Ушул теманын акырында силерде кандай бир сезимдер пайда болду, ойлор пайда болду? Мультфильм жакты. Эмнеси менен? Адамдардын, ар түрдүү адамдардын бирине болгон мамилеси. Ошол мультфильмди дагы эмне максатта колдонушу мүмкүн? Мен бүгүн силерге эмне максатта колдондум? Бизге чыр-чатакты түшүндүрүп берүү, карым катнаштан чыр-чатакты түшүндүрүп берүү үчүн колдондук да. Түшүндүрүш үчүн дагы метод катары. Демек башталгыч класска бул фильмди көрсөтсөк болот. Коюп артынан түшүндүрүп берсек, ошондо жакшы эсинде калат экен. Демек, күчтүү. үйгө тапшырманын бири ушул. Мына бул Көпүрөдөгү окуя деген фильмди пайдаланып, классик сааттын иштелмесин жазасыңар. Дагы кандай пикирлер пайда болду? Ойлор. Чыр-чатактан кандай чыгып кетүүнү, ошо кандай чыр-чатактын алдын алууну мүмкүн болсо чыр-чатакты болтурбоону. Анын жолдорун кийинки сабакта үйрөнөбүз. Ошо чыр-чатактан кантип чыгуу керек? Анын кандай методдору бар? Ошол чыр-чатакка кабылып калса, чыр-чатактын алдын алуунун кандай жолдору бар? Аны дагы кийинки сабактан өтөбүз. Дагы кандай ойлор болду? Түшүнбөгөн суроолор? Түшүнүктүү элеби? Так, демек чыр-чатак биздин тегеребизде күнү келе болуп турат экен, окуучулар арасында болушу мүмкүн, мугалимдер арасында, ата-энелер арасында, же болбосо башка социумда деле болушу мүмкүн экен. Анда ошол бүгүнкү сабагыбыз аяктап атат. Эмени жоктойсуң, Айзирек? Жанагы жооп берген кыздардын кол көтөрсөңөр, балдарыңарды өзүңөр коесуңар. Так, Айзирек, Айназик, Нагима, Эркинай, Күлдесте, Көлбүбү, Назик, Бурулай, сен Гүлнур. Демек канча балдан коюшубуз керек эле? 0,5 балдар. Оңор жокпу? Так, азыр переменага чыгасыңар. 10 мүнөт, анан экинчи жарымын переменадан кийин улайбыз. Чыга берсеңер болот.